Саламатсыңарбы урматтуу бүтүрүүчүлөр? Силер менен кайрадан эфирден жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууга арналган дагы бир кезектеги телевизиондук сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен негизги тесттин математика бөлүмүндөгү кездешүүчү экинчи бөлүктүн бир нече тапшырмаларынын чыгарылыштары менен таанышууга жетишесиңер. Анда эмесе экранга көңүл бурабыз. Мынакей балдар, математика боюнча негизги тесттин экинчи бөлүгүндөгү тапшырмалардын форматы силер экран көрүп тургандай форматта кездешет. Тапшырманын же суроонун тексти жазылат, астында 5 жооп сунуш кылынат. Ушул 5 жооптун бирөө гана туура болуп эсептелет. Анда эмесе мен тапшырманын өзүн көрсөтүп көрөйүн. Карагылачы. Эгер 3 удаалаш бүтүн оң сандардын суммасы 45-ке барабар болсо, ал сандардын эң кичинеси канчага барабар деген суроону көрүп турасыңар. Бул тапшырманы аткарыш үчүн мен силерге эки ыкманы колдонуп көрөйүн. Биринчи ыкмасына көңүл бурулачы. Адегенде удаалаш 3 бүтүн сандын биринчиси экинчисинен бирге кичине, ал эми үчүнчүсү экинчисинен бирге чоң экендигин эсиңерге салам. Ал үчүн мына жазып алалык. Биринчи сан, экинчи сан, үчүнчү сан дейли. Экинчи санды мен x деп белгилейин. Биринчи сан экинчисинен бирге кичине. Бирге кичине болсо мен -1 деп жазып коеюн. Ал эми үчүнчүсү экинчисинен бирге чоң +1 деп жазып коеюн. Анда балдар, ушул 3 сандын суммасы тапшырманын шартында 45-ке барабар болсо деп берип атпайбы? 45-ке барабар болсо 3 сандын суммасы бир эле учурда бирди кемитип, бирди кошуп аткан болсок, анда x-тардын үчөөнүн суммасы 3x барабар 45 деп жазып алсаңар деле болмок. Башкача айтканда, экинчи санды табыш үчүн 45ти 3кө эле бөлүп койсоңор болот. Мынакей, экинчи сан 15-ке барабар экендиги келип чыкты, көрдүңөрбү? Эгерде экинчи сан 15-ке барабар болсо, биринчи сан андан бирге кичине эмес беле? Анда биринчи саныңар 14кө барабар экен. Бизде тапшырманын шартында суммасы 45-ке барабар болсо, ал сандардын эң кичинеси канчага барабар деген суроо туулган. Эң кичинеси 14кө барабар экен. Экинчи бир ыкмасын колдонуп көрөйүнчү. Карагыла. Биринчи санды x дейин. Экинчи сан x + 1 болсун. Үчүнчү сан x + 2 болсун. Анткени тапшырманын шартында 3 удаалаш бүтүн оң сандар деп берилген. А бул үчөөнүн суммасы мына силерге көрүнүп тургандай 45-ке барабар болчу балдар. Тапшырманын шартында 3 удаалаш бүтүн оң сандардын суммасы 45-ке барабар деп берилген. Эми бул үчөөнүн суммасын тапсак, окшош кошулуучуларды топтогонго туура келет. X-тан үчөө турат. Көрдүңөрбү барабардыктын сол жагында? 3x +1 +2-ни көрүп турасыңар. Ал +3кө барабар. Барабар 45. 3x-ти табыш үчүн 45-тен 3-тү кемитсек 42 чыкты. 42-ни 3кө бөлсөк 14 чыкты. Мынакей балдар, экинчи ыкма менен чыгарганда дагы бул тапшырманын туура жообу D экендигин көрдүңөр. Туура жообу D деп жазабыз. Биринчи сан 14кө барабар экендигин көрүп турасыңар. Анда эмесе урматтуу бүтүрүүчүлөр, көрдүңөрбү? Азыркы силерге берилген тапшырманын мен эки ыкма менен чыгарылышын көрсөттүм. Силер тест тапшырып аткан учурда кайсыл ыкманы ыңгайлуу деп эсептесеңер, ошол ыкма менен чыгара берүүгө укугуңар бар. Мен дагы эле ушул негизги тесттин математика бөлүгүнүн экинчи бөлүгүндө кездешүүчү дагы бир тапшырманын шартын сунуш кылайын силерге. Мынакей шартын карагылачы. Эгер x бөлүнгөн y барабар 5 болсо, анда 2x - 3y бөлүнгөн y канча болот деген суроо бар. Бул суроонун жообу катары 5 жооп сунуш кылынган. Ушулардын ичинен бирөө гана туура болот. Кайталайм. Эгер x бөлүнгөн y барабар 5 болсо, анда 2x - 3y бөлүнгөн y канча болот деген суроо турат. Бул тапшырманы чыгаруу үчүн мен кайсыл туюнтманын маанисин сурап аткандыгын адегенде белгилеп алайын. Көрдүңөрбү?
2x minus 3y bölüнгөн y'ти сурап атат бизден. Мен аны жазып алайын өзүнчө. Андан кийин математика курсунда силерге белгилүү болгондой айырманы с-га бөлгөнүн көрсөтүп атат, көрдүңөрбү? Мүчөлөп бөлүп койсо боло турганын a минус v-ны с-га бөлүш үчүн a бөлүнгөн с минус v бөлүнгөн с деп жазып алса боло тургандыгын силерге кайталап өтүп атам. Анда ушул эрежени колдонолчу, мынакей. Мүчөлөп бөлөйүн, 2x'ты y-ге бөлөйүн. Мынакей экранда жакшылап карап тургула. 2x'ты y-ге бөлдүм, минустун өзүн жазайын. 3y-ти y-ге бөлөйүн. Көрдүңөрбү? Бөлчөктүн алымында турган туюнтманы бөлүмүнө мүчөлөп бөлдүм. 2x'ты y-ге, минустун өзүн жаздым, 3y-ти y-ге бөлдүм. Барабар. Бул жерде 2 көбөйтүү x бөлүнгөн y деп жазып алсам болот. Көбөйтүндү түрүндө. Минус 3 бөлчөктүн алымында да, бөлүмүндө да y тургандыктан бөлчөктү кыскартуунун эрежесин колдонсок, 3-кө эле барабар болуп калат. Көрдүңөрбү? Алымында да y, бөлүмүндө да y турат. Анда бул жерде минус 3 гана келип чыгат. Эми балдар, тапшырманын шартында x бөлүнгөн y барабар 5 болчу. X бөлүнгөн y-тин ордуна мен 5ти жаза турган болсом, 2 көбөйтүү 5 минус 3 барабар 7 болот. Анткени 2-ге 5ти көбөйтсөм 10, 10дон 3тү кемитсем 7-ге барабар болот. Көрдүңөрбү? Бул тапшырмада туура жообу Б болоорун көрүп турасыңар. 7-ге барабар экен. Бизге берилген 2x минус 3y бөлүнгөн y туюнтмасынын мааниси 7-ге барабар экендигин көрдүңөр. Ушул эле тапшырманы, урматтуу бүтүрүүчүлөр, башка ыкма менен деле чыгарсаңар болот. Тапшырманын шартында x бөлүнгөн y барабар 5 деп берилбеди беле? Ошол жерден x-ты y аркылуу туюнтуп алсаңар болмок. Анда x барабар 5 y чыкмак. Тапшырмадагы силер табууга зарыл болгон туюнтмадагы x-тин ордуна 5y-ти коюп туруп эле эсептеп койсоңор деле чыгат. Ал ыкманы өз алдыңарча үйдөн отуруп чыгарып көрсөңөр болот. Анда эмесе кийинки тапшырмага өтөлүк. Кийинки тапшырманы карап көргүлөчү. Мынакей, экранда силерге экинчи бөлүктүн дагы бир тапшырмасы көрүнүп турат. Эгер x-тен f функциясы бардык x сандары үчүн x-тен f барабар 3-түн x-нчи даражасы формуласы менен аныкталган болсо, анда төмөндө келтирилгендердин кайсынысы x плюс 1ден f минус x-тен f-ге барабар. Балдар, бул стандарттуу эмес эсеп болуп атат. Жакшылап көңүл бургулачы. Силердин окуу китебиңерде мындай тапшырмалар кездешкен эмес. Бул тапшырманы аткарыш үчүн адегенде эмнени табуу керек экендигине жакшылап көңүл бургула. Бизде мынакей эмнени табуу керек экендигин мен жазып атам. x плюс 1ден f минус x-тен f барабар канча деп суроо берип атат. Шартында x-тен f барабар 3-түн x-нчи даражасы эле берилген. Эми балдар, биз x-тен f болгон учурда 3-түн даража көрсөткүчү x экендигин көрүп турасыңар. Мен кызыл сызык менен астын сызып атам. Биз чыгарыш үчүн x плюс 1ден f-тин маанисин эсептешибиз керек болуп атат. Анда x-тин ордуна x плюс 1ди коелук. Эки учурда тең, көрдүңөрбү? x плюс 1ден f барабар 3-түн x плюс 1-нчи даражасы болот. Ушул жерге жакшылап көңүл бургулачы. x-тен f болгондо 3-түн даражасы x эле болгон. X плюс 1ден f болгондо 3-түн даражасы x плюс 1 болот. Эми 3-түн x плюс 1-нчи даражасын негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүдө негизинин өзү жазылып, даража көрсөткүчтөрү кошулат деген даражанын касиетин колдонуп жазсак болот. Анда 3-түн x-нчи даражасы көбөйтүү 3 деп жазып алабыз. Көрдүңөрбү? x плюс 1ден f барабар 3-түн x плюс 1-нчи даражасы деп жазып алдым дагы, даражанын касиетин колдонуп 3-түн x-нчи даражасы көбөйтүү 3 деп жазып алдым. Эми бул жерде тапшырманын шартында силерге x плюс 1ден f минус x-тен f канчага барабар экендигин табыш керек эмес беле? x плюс 1ден f-тин ордуна 3-түн x-нчи даражасы көбөйтүү 3-тү жаздым. Минус x-тен f-тин ордуна 3-түн x-нчи даражасын жаздым. Бул жерден 3-түн x-нчи даражасын кашаанын сыртына чыгара турган болсом, кашаанын ичинде 3 минус 1 калат. Ал
Мынакей мен экранга жазып атам силерге. 3 минус 1 көбөйтүү 3-түн 2-синчи даражасы деп жазып алалык. 3төн 1-ди кемитсем 2 калат. 2 көбөйтүү 3-түн 2-синчи даражасы деп жазылат. Эми тапшырманын шартына көңүл бурулачы. Мынакей мен жашыл түстүү рамкага алып коюп атам. 3-түн 2-синчи даражасынын ордуна мен x'тен f деп жазып койсом болот экен. Мына мен жазып коеюн анда. 2 көбөйтүлгөн x'тен f. Көрдүңөрбү? Ушул тапшырманын чыгарылышына жакшылап көңүл бургула балдар. Кантип чыгарып атканыбызга. 2 көбөйтүлгөн x'тен f чыкты жыйынтыгында. Бул жооптордун арасынан карап көрөлчү, кайсыл жооп болуп эсептелет экен? Мынакей Г жообу экен. Анда бул тапшырманын туура жообу Г болуп эсептелет. Көрдүңөрбү? Бул берилген тапшырмада туура жообу Г экендигин көрдүңөр. Эми балдар, ушул сыяктуу тапшырмалар кездешкен учурда баардык учурда эле жыйынтыгында сан чыга бербесин көрдүңөр. Азыркы биздин тапшырманын жообунда 2 көбөйтүлгөн x'тен f чыкты. Демек тапшырманы аткарып аткан учурда жакшылап көңүл коюп карап көрүшүңөр керек экен. Эмнени сурап атат? Кантип тапсак ыңгайлуу болот? Анда эмесе келгиле, дагы бир тапшырманы карап көрөлүк. Мынакей экранда силер математика боюнча негизги тесттин 2-чи бөлүгүндө кездешүүчү дагы бир тапшырманы көрүп турасыңар. Мен анда силерге шарты менен тааныштырып көрөйүн. Радиусу 3 метр болгон тегерек формасындагы килем узундугу 10 метр жана туурасы 6 метр полдо тегиз жатат. Полдун аянтынын канча проценти килем менен капталган деген суроо турат. Астында 5 жооп сунуш кылынган. Бул тапшырманын чыгарылышын силерге экрандан көрсөтүп көрөйүн. Мынакей балдар. Тик бурчтуу формасындагы полду көрүп турасыңар. Полдун узуну 10 метр, туурасы 6 метр деп берилиптир шартында. Анда силер экранда көрүп турган полубуз тик бурчтук формасында болгондуктан, мунун аянтын табыш үчүн узунун туурасына көбөйтүп коюшубуз керек. Мынакей. Полдун аянты 60 метр квадрат экендигин таптык. Эми ушул полдун үстүндө, бетинде тегерек формасындагы килем жатат деп атат. Мынакей мен килемчени көрсөтөйүн силерге. Бул килем тегерек формасында экен дагы, радиусу 3 метр экен. Анда эми килемдин аянтын табалы. Ал үчүн тегеректин аянтын табуунун формуласын эсиңерге салайын. Мынакей балдар, экранда тегеректин аянтын табуунун формуласын көрүп турасыңар. S барабар π r квадрат. Пи турактуу сан, r тегеректин радиусу. Анда ордуна коюп эсептейличи. Килемдин аянтын эсептесек, пинин өзүн жаздым, радиустун ордуна 3-тү жаздым. 3-түн квадраты 9-ка барабар. Анда килемдин аянты 9 пи метр квадрат экендиги келип чыкты. Тапшырманын шартында полдун аянтынын канча проценти килем менен капталган дейт. Анда бул суроого жооп бериш үчүн мына биз килемдин да аянтын таптык, полдун да аянтын таптык. Анда балдар, канча проценти килем менен капталганын табыш үчүн 9 пини 100гө көбөйтүп 60ка бөлүп койсок чыгат. 9 пини 100гө көбөйтүп 60ка бөлсөк 15 пи процент чыгат. Бул кайдан чыкты? 9 пини 100гө көбөйтүп 900 пини 60ка бөлсөңөр деле чыгат. Же дегенде кыскартып алып туруп анан көбөйтүп койсоңор деле чыгат. Мына биз издеп жаткан полдун аянтынын 15 пи проценти килем менен капталган. Туура жообу В болуп эсептелет экен. Мына мен туура жообунун жазылышын көрсөтөйүн. Көрдүңөрбү? Ушул тапшырмада балдар, килем полдун бетинин канча процентин ээлеп турат деген жоопту бериш үчүн пинин ордуна биз 3,14-тү же 7-ден 22 деген маанини койгон жокпуз. Байкадыңарбы? Жообунда пи боюнча эле жаздык. 15 пи процент. Демек силер дагы тестте тапшырма аткарып аткан учурда пинин ордуна 3,14-тү коюп убаралана бербегиле. Айрым учурда пи боюнча гана жазыла беренин көрдүңөр. Дагы бир эскертүүчү нерсе, урматтуу бүтүрүүчүлөр, тесттик тапшырмаларда айрым учурда процент дегендин ордуна пайыз деген жазуу кездешет. Силер окуу китебиңерде процент деп берилген. Эгер тестте пайыз деген терминди кездештирсеңер, силер пайыз деген процент экен деп эле түшүнгүлө.
Анда эмесе кийинки тапшырманын чыгарылышын көрсөтүп көрөйүн. Мынакей экранда силер дагы бир тапшырманы көрүп турасыңар. Эгерде h барабар 60-тан 1 плюс 70-тен 1 плюс 80-ден 1 плюс 90-дон 1 плюс 100-дөн 1 болсо, анда төмөндөгү барабарсыздыктардын кайсынысы туура? Сумма кайсыл барабарсыздыкты канааттандырат деп атат. Экранда 5 вариант сунуш кылынган экен. Бул тапшырманы аткарууда мындай ойлонушуңар керек балдар. Силер берилген бөлчөктөрдүн же 5 кошулуучунун суммасын табыш үчүн жалпы бөлүмгө келтирүүнүн зарылчылыгы жок. Мынакей көрдүңөрбү? 60-тан 1, 70-тен 1, 80-ден 1, 90-дон 1, 100-дөн 1-дин жалпы бөлүмүн таап, анан сумманы табуунун зарылчылыгы жок. Силер бул сумма төмөндөгү барабарсыздыктардын кайсынысы үчүн туура экендигин гана сурап атат. Анда бул тапшырманы төмөнкүдөй кылып аткаргыла. Карагылачы. Бул кошулуучулардын санын биринчи аныктагыла. Канча кошулуучудан туруптур сумма? Мынакей экранда силер көрүп тургандай, сумма 5 кошулуучудан туруптур. Бул кошулуучулардын эң кичинеси 100-дөн 1 экен балдар. Анда кошулуучулардын санын эң кичинесине көбөйткүлө. Сумма демек 5 көбөйтүү 100-дөн 1ден чоң болот. Көрдүңөрбү? Бул стандарттуу эмес чыгарылыш. Ал эми кошулуучулардын эң чоңу 60-тан 1. Бул эң чоңундагы кошулуучулардын санына көбөйткүлө. 5 көбөйтүү 60-тан 1. Бул сумма 5 көбөйтүү 60-тан 1ден кичине болот. Көрүп атасыңарбы? Анда мен 5 көбөйтүү 100-дөн 1 менен сумма 5 көбөйтүү 60-тан 1дин арасында экендигин эске алып, төмөнкүдөй барабарсыздык түзүп жазып алам. Кош барабарсыздык. Көрдүңөрбү? Мен кайра кайталайм. Бул сумма төмөндөгү барабарсыздыктардын кайсынысы үчүн туура экендигин билиш үчүн мен адегенде кошулуучунун санын аныктап алдым. 5 кошулуучудан туруптур. Анан кошулуучулардын ичинен эң чоңун дагы ошол санга көбөйттүм, эң кичинесин да көбөйттүм. Эми балдар, экранда мен силерге көрдүңөрбү? Астын кызыл сызык менен сызып көрсөтүп атам. 5 менен 100 кыскарат, 5 менен 60 да кыскарат. 5 менен 100'тü кыскартсам 20'dan 1 чыгат. 5 менен 60'tan 1'ди кыскартсам 12'den 1 чыгат. Биздин сумма төмөндөгү барабарсыздык туура болуп эсептелет экен. 20'dan 1'den чоң, 12'den 1'den кичине экен. Бул жоопту карап көрөлчү, кайсыл жооп болуп эсептелет болду экен. Туура жообу Г болуп эсептелет экен. Көрдүңөрбү балдар? Берилген сумма 20'dan 1'den чоң, 12'den 1'den кичине экен. Анда туура жообу Г болуп эсептелет экен. Ушул сыяктуу тапшырмалар кездешкенде балдар, бул кошулуучулардын бардыгынын суммасын табуунун зарылчылыгы жок. Силерге тапшырманын шартында сумма кайсы барабарсыздык үчүн туура деген гана суроо берилип атат. Ал учурда төмөнкүдөй кылып чыгарганыңар силер үчүн ыңгайлуу болуп эсептелет. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт аяктап бара жатат. Кайрадан силер менен эфирден жолугушканга чейин саламатта калгыла.